Айымдар жана мырзалар, ХБКдан бир бөлмөлүү батир шашылыш түрдө сатууга чыгып калды. Жайгашкан жери Салиева көчөсү 20Б дарегинде жайгашкан. Строительный компания бул куруучу компания Стимул курулуш компаниясы. Көп кабаттуу үйдүн 8 кабатында турабыз азыр. Лифтери толугу менен иштеп турат. Үй толугу менен борбордук коммуникацияларга уланган. Суу, свет, газ, канализация, интернет чубалгылары жана башка. 8 кабатка көтөрүлүп келгенде лифтер толугу менен иштеп турат. Эшиктери толугу менен брондолгон. Мен сиздерге үйдүн ички абалдарын дароо көргөзүп өтөйүн. Үйдүн жалпы аянты, өзү негизинен бир аз кичинерээк экен. Акчасы деле ошого жараша эле болуп жатат. Үйдүн жалпы аянты болсо 32 метр, 32 метр квадратты түзөт. Биз эштен кирип келгенде күтүү залы чакан көрүп турасыздар, электр чогулары толугу менен тартылган. Эштен кирип келгенде оң жакта даараткана жана жуунуп тарануучу бөлмөсү, сол жакта конок бөлмөсү, бет маңдайда ашкана бөлмөсүнөн балконго чыгып кетиш жолдору да бар. Алгачкы бөлмөлөр менен тааныштыра турган болсок, күтүү залын, үйдү толугу менен күтүү залын жана ашкана бөлмөсүн краскалап койгон, сырдап койгон. Эшиктен кирип келгенде сол жактагы бөлмөбүз бул конок бөлмөсү. Конок бөлмөсүнүн терезеси түндүк тарапты жолусу, күн чыгыш тарапты карата экен, кечиресиздер. Күн чыгыш тарапты, жайындасы күн ушул тараптан чыгып калат. Үйдүн туш кагаздарын жана потолокту жууп тазалоого толугу менен болот. Потолоктору бийик, асма чырактары жайында, электр чогулары тартылган, жылуулукту көрүп турасыздар. Техпаспорту ушул жылдын май айында берилет экен. Азыр учурда 60% адамдар кирип жашап башташыптыр. Ушул эле бөлмөгө бет маңдайыбызда жанаша жайгашкан биздин кийинки бөлмөбүз. Жуунуп тарануучу бөлмөсү менен даараткана бөлмөсү бир жайгаштырылган. Аристону дагы аябай чоң Аристон экен. Аристону жылуулук системалар толугу менен иштеп турат. Суунун агымын да көргөзүп өтөйүн. Суунун агымы да жакшы. Бул районго баш булактан суу келет. Бул бөлмөнү да кафе эмес, бул бөлмөнү дагы сырдап, краскалап койгон. Желдетүү системалары толугу менен каралган. Эшиги желим эшиктен. Биз кийинки бөлмөгө өтсөк, айымдардын сүйүктүү болгон бөлмөсү, ашкана бөлмөсү. Ашкана бөлмөсүнүн ушул эмеректери да үй менен биргеликте калтырылат. Бул жагын кааласаңыз табитиңизге жараша эмеректерди буйртма берип, буйртма менен орнотуп алсаңыз да болот. Бөлмөнүн эки терезеси, форточкасы жана ылдыйынан ачылат экен. Коопсуздук үчүн темир тосмолорду орнотуп койсоңуз болот. Көрүп турганыңыздардай эле айланасында бала бакча, мектеп, ЖИШ жайгашкан. Бул жер бир бала бакча болсо, жолдун ошо Салиеванын аркы бетинде да бир бала бакча бар. Жогорусунда 27 мектеп 27 бар. Андан сырткары номер 27 мектеп, 16 кесиптик лицей, запчас базары, унаа тетиктер базары. Анан бул жагы дагы активдүү жүрүп жатат. Ушул тарапка дагы парк курулат деген имиш сөздөр дагы бар. Биз кийинки бөлмөлөргө башпай турган болсок, ушул эле бөлмөдөн балконго өтүп кетиш үчүн жолдор бар. Бул жердин терезесин орното элек экен. Өзүңүздүн табитиңизге жараша терезе орнотуп, буюм тайым сактоочу же болбосо чакан офис катары пайдалансаңыз да болот экен, эгер онлайн иштей турган болсоңуздар. Айымдар жана мырзалар, ушу бир бөлмөлүү батирибиздин жалпы наркына келип токтоло турган болсок, батирибиздин жалпы наркы 44 000 акш доллары менен бааланууда. Албетте сүйлөшүү жолдору бар, кемеи бар. Ал эми сомго ала турган болсок, сомго 3 850 000 сомдун тегерегинде болуп калат экен, көрүп турасыздар. Техпаспорт ушул жылдын май айында чыгат деп мен сиздерге айтып өттүм. Алмашуу жолдору жок, мага акча керек экен. Үй жөнүндө кененирээк маалымат алууну кааласаңыз төмөндөгү номерлорго байланышыңыз. Биздин көргөзүлгөн номерлар 0227 315 315 номуруна кайрылсаңыз, ушул үй жөнүндө кененирээк маалымат аласыз. Андан сырткары келип көзүңүз менен да үйдү көрсөңүз болот. Чоң бармакты басып коюңуздар. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.